чукул Баткен 255-260 километр. Баткенден Зардалыга чейин татаал жол менен где-то 110 километр экен. Бирок километр аз көрүнгөн менен Баткен Зардалы 110 километр болгон менен жолдун татаалдыгына байланыштуу Баткенден Зардалыга чейин 7-8 саатта жетет экен. Таштабай бегим, сырғаңы сыңар сақтабай бегим, сыраяқ тұрса аттабай бегим. 19 кылымдын экинчи жарымында курулган Кудайырхандын чеби. Анда болуп курулган экен. Айтууга караганда ошол ылдыйдагы суудан адамдар катар тизип, челек колмо-кол кылып, челек менен суу ташуулай кылып, миңдей адам анан мындай дуалга эчкинин төөнүн майын кошуп урган дейт. Мына сакталыш ошодон деп дагы айтышат экен. Анан мындай дуал, анан дуалдын иш жагында мындай кеңири супа текче бар экен. Биз ойлоп атабыз ушул багындай кароолчу жоокерлердин баса турган жолу болсо керек деп. Мында кандайдыр бир дөңдөр турат, ушул жерде курулуштар болгонбу деп атабыз да, анан жамгырга эзилип түшүп жок болгондой. Ар жерде дуалда мындай тешиктер бар экен. Бул көзөмөлдөөчү тешикпи же вентиляционный тешикпи түшүнбөдүк бирок. Анан мына дуалдын жоондугуна көңүл бура турган болсок, жоонда азыр мына жер бир 60 сантиметр чыгат. Оозду жан көрдүк, 1 метр ашыкта туурасы. Ушундай жоондуулар болгон экен. Муну мамлекет колго алып, реставрация кылып, туристтик жайга айлантса богудай. Қақтабай бегим, күмүштүгүлгө таштабай бегим. Зардалдын өзүндө ошол алтын чыккан жерлер көп экен. Бир 3 компанияны айтты алтын казып жүрүшөт деп. Анан өтө сонун жайлоолорду бузуп 2 көмүр казган компания бар экен да. Жайлоону өлтүрүп атты. Баса сонун жерлерде көмүр казып атышат. Зардалыда биз барганда ушул күндөрү 65 кожолук жашайт экен. Анан багы туризм күчөп, кичине көңүл бурулуп баштагандан кийин элдер кайтып баштап, баягы эскирген үйлөрүн кайра калыбына келтирип, ушинтип баштаптыр. Туристтер да көп келе баштаптыр. Мына Зардалыдагы 19-кылымдагы үйлөрдүн кире бериши. Мына жерде эшиги, тогосу. Эшикти тышынан жаап кой деген ушул. Деним сенелең бегим, Зардалыга ким барса ошол Кыргыздын Нукуралы болгон багындай саурдуу, кичпейил, дүйнөгө акчага ончо кызыкпаган, иш жака шашпаган. Сиз бир жардамга муктаж болсоңуз, биринчи сиздин ошол муктаждыгыңызды бүтүрүп, жардам берип, анан өзүнүн ишин кылган ушундай кеңпейил, жакшы эл экен. Өтө сонун эл экен. Ошол цивилизация ончо жетпей, анан ошол элдердин нукуралуулугу сакталгандай да. Бирок азыркы учурда нукуралуулук бар экен. Сонун эл экен, бизге өтө жакты баргандардын бардыгын. сактабай бегим, сыраяк турса аттабай бегим. Эшик жок. Ой, ичинде желбешик турат. Чай чейип отурушат. Дилгер кидей да. Мен элим бегим, качан жемелем бегим.
машина жакшы болсо, запас баллондар болсо, шериктер жакшы болсо, барса сөзсүз бара турган жер экен, зарилиш жок болсо деле. Илгери ушундай сөз барлыгы, баягы зарилишиң болбосо зарделдем эмне бар деген. Бирок зарилиш жок болсо деле бир сөзсүз барчу жер экен. Жемеленбегем, кулалы салбай ак булга бегем, куп келген